Кыргыз эстрада ырчыларынын катарында өзүнө таандык үнү менен, ыр перисиндей жаркын жүзү менен элдин жан дүйнөсүнөн орун алган Канымжан Жаманбаева. Адам дүйнөгө жаралганда маңдайга жазылган тагдыры менен кошо жаралат деген сөз бар. Ал чындык. Канымжан дагы өз тагдырына ыраазы. Жан дүйнөсүн жаркытып турган ырлары бар. Турмушунда бактысын тапкан сүйгөн жары бар. Айдай сүймөнчүк балдары, кызы бар. Ал эми артты кылчайып караганда балалыктын учкул кыял күндөрү алыстан көрүнгөн сүрөттөй көзгө тартылат. Мен чыгармачылыгым башталышы ошол мектепте окуп башталган мезгилден эле башталган. Анткени мектепте деген бизде аяк кружоктор бар болчу. Жанагындай комуз үйрөткөн кружоктон баштап, мен окуучулар комитети да болуп иштеп, председатель болуп иштеп калдым. Ошондо учком кабарлайт деген газета бар эле Бурчтачы. Бишкектеги газеталарга чейин макалаларды жазчумун. Биздин Саргат орто мектеби ошол өрөөндөгү мектептердин ичинен эң алдыңкы мектептердин катарына кирчү да. Айтылуу кетмен төбө өрөөнү эзелтен өнөрпоздордун мекени катары таанымал. Канымжандын өнөргө тартылуу тагдыры тегин эмес. Токтогулдай залкар, жоомарттай от жүрөк акындардын жеринде туулуп, алар ичкен суудан ичип, алар баскан жерди басып жетилип келе жатканы өзүнчө кеп. Бүгүнкү күндө обончу, ырчылардын басымдуу бөлүгү дал ушул өрөөнгө таандык. Мына ошолордун катарын Токтогул районундагы Саргата айылынын кызы Канымжан Жаманбаева толуктап келет. Саргата айылындагы Саргата орто мектебине мектептин директору болуп барып калдым. Ошо мен барган жылдары Канымжан 5-классты бүтүп 6-класска көчүп калган экен. Баягы мектептин коомдук иштерине абдан активдүү катышып, айрыкча көркөм өнөр чыгармачылык кружогуна катышып жүргөн күндөрү мен бул кызды көбүрөөк байкап калдым да. Ушунчалык таланттуу, ушунчалык өнөрдү, ошо өнөрдү абдан сүйгөн, аздектеген, ушуга көңүл бурган кыз экен. Бул айрыкча Индия бийин абдан жакшы аткарар эле. Биз суранып кайра-кайра бийлетер элек. Чыгыш бийлерин айрыкча. Ошондо ал мезгилде бул маданий иштерге анчалык деле көп элдин көз ою жете берчү эмес. Атасы Кеңеш колунан көөрү төгүлгөн уста адам болгон. Апасы Нази эне катары үйдүн куту болуп, бактылуу апа деген тилекти Кудайдан тилечү. Бир гана өкүнүчтүү нерсе, жазмыштын буйругунан кызынын азыркы өсүп өнгөн, элге таанылган курагын көрө албай кеткен ата-энесине ич ачышат. Анын муңдуу кайрыкты жашыра албай, эскирбейт эне сүйүүсү деген обонду ыры жаралып,
угармандарга жылуу пикир жараткан. Атам Кеңеш, атам Нази, апам 12 бала төрөп баатыр эне болгон. Атам аябай уста киши болгон. Ата энем өзү ар бир майрам сайын бизди мындай декламация айттырып, ыр жаттатып, анан өздөрү ырдап, бийлеп, биз концерт койчубуз да үйдө. Майрамдарда, бир жакшылык, бир туулган күндөрдө үйдө ошондой болуп турчубуз. Анан мектепте дагы ар бир кружок эле катышып, анан өзүм баа активист болгонго байланыштуу комуз кружогуна деле катышып, окуудан деле эң алдыңкы болуп, өзүм ырдагым келип, анан бийди жакшы бийлеп, бийди жакшы көрчүм да. Ошо апамдар тараптан болду деп ойлойм, анткени мен апам менен атамдын аябай бийлеп ырдагандарын көрүп калдым да. Анан телевизорду көрүп, улуу муундарды, жанагындай залкар адамдарды көрүп, мен өзүм ошого тартылчумун да, мындай ырдап чыккым келип, анан бийлеп чыккым келип. Канымжан ата энеден эрте калды. Бирок көкүрөгүндөгү зирек коңгуроосу аны мүңкүрөткөн жок. Тескерисинче, жүрөгүнүн кагышы ыр менен кошо жашагандай, ар дайым келечектен жакшы үмүттү тилек кылды. Ал укта ойгонсо дагы ырдын жанында кошо тургандай элестеткен жан дүйнөсү бар. Balkim baykamam
болсо ошол Кудай берген көркөм дөөлөттүн кемибес генчтей ырыскысыдыр. Ырчылыктын ал өмүрүнө каниет алып, ырчылыктан ал өмүрүнө каниет алып жашаганга көнгөн. Келкеч күзүм жолуң тосуп жөнөйүн, сыр сурасаң төгүп берейин. Күндө таңкы күн нуруна жунган, сары алтындай самайыңдан өбөйүн. Сары кызыл жалбырап, саналарга алдырап, сары кыздай боёлгон саябагым бак алдырап. Сары кызыл жалбырап, саналарга алдырап, сары кыздай боёлгон саябагым бак алдырап. Биз сөз кылган өнөр ээси жашынан эле өздүк көркөм чыгармачылык кароо сынактарга катышып, көргөндүн көңүлүнө кыттай уйган жароокер мүнөзү, булактын шыңгырындай назик көркөм ырлары менен алдыңкы орундарды багынтат. Өнөргө болгон жол мына ушул окуучулук кездеги кадамдан башталат. Кызынын дилгир, чыгармачылык аракетине кош көңүл карабаган ата-энеси айтканын айткандай кылып, талантын таптоого болгон шартты түзүп берет. Алгач эл алдына ак мөөр дастаны, улуттук бийлерди ийине жеткизе бийлеп, элдигир ак кептери менен сахнага чыгат. Эми качан сыр түйүнү чечесиң, кайсы күнү колдон барма бөктөсүң. Көз көргөстөн келбес сабыр тапсаңда. Жаштыкты сактайт деп уктум, ошого да мындай дарычылыгы да бар дейт да, бунун өзүнүн касиети бар экен. Ошон үчүн биз буларды тагынабыз да, мыналар да ошо илгерки шуурлар, мынакей. Тайнемен эле көрчүм мен ушундай да. Анан чачпактарды көрчүм. Чачпакты дагы ушу илгертен айтып койчу. Монтип экиден тагынышчу да. Баягы түгөйлүү болуп жанагынтип буларды айырмаланып билинет экен да, баягы күйөөсү бар аялдар экиден тагынат деп ошо тайнемдерден уккам мен ушунучу. Мынакей. Тайнем ошо биз бала кезинде, кичинекей кезинде ошолор эсимде калыптыр. Өзү даярдап, өзү тигип, ар бир бийдин өзүнө жараша кийимдерди даярдачу экен өз колу менен. Мына адамдын ушунчалык өнөрлүү, таланттуу экендигин бир жактуу эле эмес, мунун колу дагы шебер экендигин. Бардык кийимдерди мен өзүм жасап, өзүм даярдап чыктым. Кандай десем, баягы мен даярын алып, мындай кийген жокмун да. Ар бирин шуурусуна чейин өзүм бастырып, баягы мындай башкачараак болсун деп, ушундай баарын тизип алып, ошо баш кийимден баштап, ошо көйнөктөрүмө чейин кандай кийим болсун мен баягы өзүмө жарашкандай кылып өзүм даярдап кийип чыгам да. Кийин 10-классы бүттү, абдан жакшы бүттү. Пионер вожатый болуп 1 жыл иштеди. Абдан Канымжан менен жана тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары болуп биргелешип, көп нерселердин программаларын түзүп, сценарийларын түзүшүп, муну кандай кылсак болот, аны кандай кылсак болот деп ушинтип кеңешип, иштерди өткөрүп жүрдүк. Окуучулардын арасында абдан жакшы, баягы эле бир нерсени уюштуруп эле кийинки жылы деле же болбосо кийинки жолу деле ошону кайталай берет эмеспи. Биз андай кылбай, бир көрсөткөндү экинчи жолу кайталабай, дагы бир жаңы башкачараак кылып алып чыкканга аракет кылар элек. Мана ошондо Канымжандын ойлорун угуп, көз караштарын угуп, анан абдан мен баа берер элем да. Ырчылык өнөрдү өстүрүү максатында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка жана педагогика бөлүмүнө тапшырат. Дал ушул окуу жайда окуп жүргөн мезгилинде өлкөбүздүн 7 дубанын кыдырып, малчыларга жагымдуу маанай тартуулоо максатында 7 кыздан турган Кыз кыялы деген топ түзүп, жетекчилик кылып, концерт коюп, эл сүймөнчүлүгүнө арзый баштайт.
тагдырыма ыраазымын. Анткени мен ушул өнөрдүн арты менен окууга өттүм. Комуз менен конкурстан өтүп калдым да. Эгер комуз билбегенде мен окууга да өтпөй калмакмын. Алланын буйругу менен болот экен. Мен бул өнөр адамы болуп калам деп деле өзүм ойлогон менен мен окууга өтөрдө ошо үйдөгүлөр каршы чыкканда артист болбойсуң деп. Анан келип журналистикага тапшырып 2 жыл өтпөй калдым. Бул жемпетке биринчи ошол жака конкурс менен өтүп калдым. Өтүп кеткенен унчушкан жок. Мейли пешенең ошону жазган экен, эми анда окуй бер балам деп атам сүйүндү, аябай сүйүндү. Кайра окууга ошо музыкалныйга өткөнөн кийин. жылы студенттик жаз, 1991 жылы Москвада өткөн Кыргыздын залкар таланты Таттыөбү Турсунбаеванын жаркын элесине арналган Ак мөөр сулуулар конкурсунда байгелүү орунга ээ болот. Получают Канымжан Жаманбаева. Ысык көл, Талас Таңшый 21 кылымдын жылдыздары фестивалдарынын лауреаты болгон. Кыргызда жакшы сөз бар, сыдырга салгандай деп бир калыпта келаткан абдан кубандырат. Бир мугалимден окудук, Улук Мырза Пулотовдон. Эженин адамгерчилиги, бул чыгармачылыгынан дагы адамгерчилик сапаты ар дайым адамды өзүнө тартат. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын жылдын мыкты ырчысы наамынын ээси. Андан сырткары Америка, Франция, Германия, Турцияда жана башка өлкөлөрдө өткөн фольклордук фестивалдарга катышып, лауреаттык наамга ээ болушу дагы чыгармачылык эргүүсүнө өбөлгө түзүп, сүрөөн берди десек жаңылбайбыз.
Францияга бул өзгөчө мындай поездка болду да. Программасы күндө концерт. Анан бир күнү ошол бир Франциянын бир шаарында неме болуп калды, конкурс болуп калды. Ошол ар бир келген мамлекеттердин арасында би конкурсу, сулуулук конкурсу деп. Анан ким барат? Канымжан сен бар. Анан Канымжан чыгып бийлегенде чындыгында мен бийлегенин абдан баалаймын. Бул кыз өзгөчө бийлейт. Бул жөн эле ритмди албайт. Бул Канымжандын баягы Востоко бийлеген өзгөчө бийин мен билип көрүп жүргөм да. Ана мен жолдошум ударны баягы урма аспапта ойнойт эмеспи? Урма аспаптан ойногондо ал ушунчалык чимирилип бийледи. Мен ушунчалык денем дүркүрөп, ыйлагым келип көзүмө жаш толуп чыкты. Бул баягы патриоттук сезим менен, кубануу сезим менен. Анан ошол жерде бардык өлкөдөн келген биздин баягы ошол артисттер да, бардык өлкөдөн келген, бардык дүйнөнүн туш тарабынан келген өнөр адамдарынын жанында кыргыздын улуттук кийими менен, кыргыздын келбети менен чыгып бийлегенде ошончалык мен бир чети ошол кичи топтун жетекчиси катары болуп, анан дагы уюштуруучусу катары мен ушунчалык сыймыктандым. 2003-жылы экөөбүз бир 20 күндөй Францияда болдук. Ошо эл аралык фестиваль болуп, фольклорлук фестиваль болуп, Франциянын Исуар деген шаарында, андай Парижде, ошол жерде татыктуу бий жаатында дагы өзүнүн өнөрүн көргөздү. Кыскасы ушул 22 мамлекеттен барганбыз. Орто Азия эмес, негизи Азиядан эсептеген, Азия боюнча биз Кыргызстан эле бардык, калганы бүт ушул Африка, башка Европа өлкөлөрүнөн болушту. Мамлекеттердин ортосунда бир конкурстар болуп атты. Анан сөзсүз түрдө ушул Кыргызстандын намысын коргош керек деп, бий жагында болсо бий жагына чыгып атты, ыр жагында болсо ыр жагына дегендей. Анан бул ошол намыска дагы ушундай кыргыз дегенде ушундай улуттун намысы дегенде дагы баардык нерсени токтотуп ушул биринчи чыгаарына кубандым да.
1995 жылы Кыргыз телевидениесине келип, алгач үн режиссерлук кызматты аркалаган. Кийин убакыттын өтүшү менен редакторлук кызматка которулуп, көптөгөн көрсөтүүлөрдүн автору, долбоорлордун продюсери катары чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн толук ача алды. Ошол изденүүнүн негизинде Ыр күлкө, Ыргайланган өмүр, Биз силерди сагындык, Дастаркон даамы, Кыргыз казак акындар айтышын, Ак таңдай акындар айтышын, Жаш таңдай жаш акындар айтышын, Бейне аттуу көрсөтүүлөрдү, майрамдык кече концерттерди даярдап, элибиздеги белгилүү инсандар тууралуу видеофильмдерди даярдап, Кыргыз телевидениясынын алтын казынасын байытты десек болот. Арбаңыздар, агайын туугандар, акындар элдин жарчысы, акыйкат өргөн камчысы демекчи, булбулдай таңшып сайраган, кызыл тилин кайраган, заманыбыздын залкары, төкмө акын Замирбек Үсөнбаев жана өзүнүн шакирттери баптап, таптап келген тайлары менен сиздерге өз өнөрлөрүн тартуулайт. Канымжан эжесиз өзүбүздүн чөйрөнү элестете албай калдык азыр. Ошол эле учурда дайым эжекебиздин жөн гана болуп аткан даяр ишти тартып кетип аткан жери жок. Дайыма демилге көтөрүп жүргөнүн байкайм да. Ай, мындай нерсе болгон атат. Ушунун урматына айтыш өткөрбөйлүбү? Баардык иш-чарага ал эми баягы Ала көлдөй чык кылып, Ала тоодой эт кылып жеп тарап кеткен тойлор көп Кыргызда. Бирок жок, ушунун урматына айтыш өткөрөлү. Руханий жагынан дагы бул саамалыктын башкача ажарын ачалы деген демилгелерди Канымжан Жаманбаева эжебизден угабыз да. Кайсы жерде болбосун Канымжандын күйүп ар бир нерсеге, ар бир нерсени кошо ошолору менен кошо ойлонуп, кошо кайгырып, кошо түшүнүшкөн адам экенин билем. Биз чогуу баары ушу маданият деп жүрүп атпыз да, бир казанда кайнап. Чогуу жүздөгөн берүүлөрдү жасадык. Айтышта дагы ошол биринчи катарда отурганда дайыма биздин акындар дагы ошо Канымжанды издешет. Ошол берүү жакшы болот экен, айтышыбызды кызыктуу көрсөтөт экен, айтышыбыз бүткүл кыргыз элине жакшы тарайт экен деген ой калган үчүн издешет да. Бул жогорку профессионалдуу адам гана өзүнүн ишине ушундай берилгенде гана эл ушинтип ал адамдын ордун баалайт. Жалт этип чыккан чыгармачыл адамдардын бейнеси, жалт этип чыккан чыгармачылын ыры, киносу, чыгармасы көрүнөт дагы. Ошонун артында эмгек кылып аткан кишилердин эмгеги көрүнбөйт. Бирок ошого карабай эмгектенип, ошол нерсе көңүлүнө тийсе дагы аны четке салып, бирок маданият үчүн башка маданий ишмерлерди көтөрүү бул эрдик чынында. Эми Канымжан саган рахмат. Баарын катары менен алып келдиң. Бүгүн балдарыма бакылдатып ырдай турган шарп бердиң. Жалаң эле тамак эмес бердиң, ашыңды да камдап коюпсуң. Эң татынакай, жашынакай жадырап турган какканда жакшынакай жайдары кашыңды да камдап коюпсуң. Сени көрүп чынында тамакты жебесем да тойгондой, бүгүн бир той үстүндө болгондой, ойноп күлүп отуруп, татынакай эл менен, курбу курдаш тең менен жолуккандай бүгүнкү окшошуп турат майрамга, окшошуп турат ушул күн ок эле сонун сайранга. Силерди күнү түнү сагынып, араканчар чабылып, сахнага чыкканда көргөнүңөр сый болсун, ырдаганыңар ыр болсун, барган жериң бапырап, татынакай ушундай саймалууга сүй болсун. Мындай берүүнү силер тарткан жоксуңар биринчи. Далайларды да тарткансың, далайдын көңүнүн ачкансың. Канымжан далайдын алып батасын далайларга кой жаккансың. Соңдон ошо кыздардан чыккан арстансың. Анткенин дой себеби Канымжан бизди тартат экен деп эл каяктан да макталсын. Ушу бүгүнкү тартып алганың кылымдар өтсө мейли ичиңа, кыргыз эл үчүн сакталсын. Жумуштарын ишин жасап жүргөн айтыштын балдары кыздарыбыз бар. Ошонун бири Канымжан Жаманбаева деген ушу редактор болуп чуркап, ошо айтышты дагы бир алдыга өнүктүрүп өстүрүү аракеттерин жасап жүргөн. Ушундай
kızlar, jigitleri var. Ошолорго Кудай кубат берсин. Кыскасы, önörübüz, görkем önör ösüp önmöйүн, madaniyat ösmöйүн el өнүкпөйт. Ушул кишинин, ушул акындардын, ушул залкарлардын бир айтканы дегени калсын деп манас калды. Манакей Саякбай Каралаевдин өзүнүн айтуусунда манас калды. Ошону ушу Канымжан эже өңдү тырышып, иштеп, эч качан ошол нерсенин ар бир биздин ушул акындардын кыскасы баскан турган, жүргөн турганы турмушта кандай көрүнүштөрүбүз болбосун. Ошондой майда детальдардан баштап тетиги чоң апагейине жеткен айтыштарга чейин тартып, сактап, мындайча айтканда басып жүргөн архивге айланды бизден Канымжан эжебиз. Көптөгөн бир жаңы телеберүүлөрдү алып чыгып жүрөт да. Буга дагы адамдын жанагы көрөңгөсү болуш керек. Буга дагы адамдын бир өзүнчө ички улуу сезимдери болуш керек да. Мына кийинки маалда ошо жанагы акындардын айтышындагы баягы биз көрүп жүрөбүз. Мына баягында бир баазыр кыргыз эл артисти болуп калды. Замирбек дагы айтып жүрбөйбү? Мына жанымды койбой жүрүп, аркамдан кубалап жүрүп, анан ушул передачаны уюштурдук эле. Мен мынчалык деңгээлде болот деп ойлогон жок элем. Мына азыр көрсө болот экен. Мен айтарым, жалаң эле өзү ырдап, өзүнүн чыгармачылыгын гүлдөтпөй, бул акындардын тарабынан дагы алдыга сүйрөп, кыргыз элине даңаза кылып атат. Мына ошонусу менен элге калат, тарыхта калат бул кыз. Бул кыздын өзү өнөр адамы дагы, теленин кызматкери дагы. Жаны тынбайт. Качан болсо, кимди болсо да, каяктан болсо да таап, артынан чуркап жүрүп, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү айтор кубалап жүрүп, өзүнүн тартам деген материалын тартып, теленин архивине калтырып атат да. Өмүр өтпөчүдөй болуп жашайбыз баарыбыз. Бирок бардыгы убактылуу. Мына ушул эле жүргөн, өнөрдөгү жаркылдап жүргөн адамдардын бир тобу жок болуп кетти. Ошолордун көбүн тартып калгандарга рахмат айтыш керек. Канымжандын өзүн тарта турган кишилери менен, өнөр адамдары менен сүйлөшкөндөгү өзүнүн ички маданияты, илберинкилиги, изги мамилеси дайыма көнбөгөндү көндүрүп, келбегенди келтирип, тартып калтырып кое турган шартка алып келет дайыма. Теле жаатында дагы ушул чыгармачыл адамдарды сөзсүз ушул нерсе тартылыш керек деп артынан кууп жүрүп, өзүнө керектүү нерседей ошону тартканы мен абдан кубандырат да. Себептен бул анын бийик адамгерчилиги, өзүнүн ишине берилгендиги деп түшүнсөк болот. Адамгерчилик, мамиле, улууга урмат, кичүүгө ызат. Анан ошол эле учурда өзү катарындагы башка дагы таланттарга баа бере билүүсү, жол бере билүүсү, баалай билүүсү. Ошолорго бардыгына кенен кароосу бул кезинде Токтогул атабызда да болгон экен. Анан ушу Токтогул атабыздын Кетмен төбө жергесинен баягы чыккан Канымжан эжебизде да бар ушул сапат. Жаңы келгенде ушул бизге көмөк көрсөтүп, ай, балдар мынткиле, тигиндей кылгыла деп бизге багыт берип, жол көрсөтүп аткан ошол Канымжан эжени айтпасак болбойт. Анткени бүт ушул айтышты көркүнө келтирип аткан ушул Канымжан эже өзү аябай жакшы киши. Жан дүйнөсү кандай болсо дагы иши да ошондой болот эмеспи? Ошол сыңарында Канымжан эже айтыш десе жанын берген, айтыш десе, өнөр десе ушул ичип аткан тамагын жерге таштап чуркаган адамдардын катарында биринде келип атат. Телевидение аябай чоң казынанан мага ушунчалык жолумду, өнөр жолуна жол ачып берген мага чоң мектеп болду да. Бул жака келгенде мен Сүйдүм Төлөкова мен устатым болуп калды. Ошол эже менен көбүрөөк иштешип калдым. Сүйдүм апа мага аябай көп жанагындай көз өтүп кеткен Абдурашид Бердибаевдин, Атай Огонбаевдин ырларын баарын үйрөттү магачы. Анан ошол ырлар менен мен конкурстарга чыга баштадым. Ушу телевиденияда ошондой чоң иштерди жасабастан бул кыз өзү ырдап да жүрөт. Мен билгенден жакшы ырлары менен элге таанымал. Анан жакшы конкурстарга барып жүрөт. Менин оюмча мына ушундай Канымжанга окшогон татынакай кыздарыбыз
искусствобузду, маданиятыбызды алдыга сүйрөп турса, албетте биз кубанабыз. Акыркы жылдары элдик ырларды ырдоо чеберчилигин өздөштүрүп, угармандарынын катарын өстүрүүдө. Токтогул сүйгөн Алымхан жана башка жүздөгөн ырлары менен элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Токтогулдун терме санат, насият ырлары, Барпынын өзгөчөм чыгармасын, Нурмолдонун кең дүйнө ырларын ийине жеткире ырдап жүргөнү айтпасак деле белгилүү. Баары мындай автор өзү Токтогулдун өзүнүн Алымкан улуу махабат деп Токтогул сатылган менен Алымкандын ортосунда улуу махабат болгондуктан буга биз башка инструмент кошкон жокпуз. Аранжировкасын Акыл Айтиев жасады, бирок мен комузду гана коштурдум буга. Комуз гана кошулуш керек деп өзүм ошондой туура келди, анан комузду коштурдум. Ырдоо жанры меники фольклорго кирет. Анткени мен ошо комуз менен бала кезимден комуз менен ырдап чыктым. Анан жүрөгүмө жакын фольклор. Атарыбас бол
ыр дүйнөсүндөгү ийгиликтери, элдик фольклордук чыгармаларды иштеп чыгуудагы жигердүүлүгү, чыгармачыл жаштарды колдоп, шакирттерге берген билим тарбиясы, залкар акындардын чыгармачылыгына жазган адабий талдоолору, кыргыз телевидениясындагы талыкпаган эмгеги, 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардактуу сыйлыкты алышына өбөлгө болду. Мен дагы комиссиянын мүчөсү элем. Мен айттым, бул кызга бериш керек. Ал ошо телевидениянын канча жакшынакай көрсөтүүлөрүн даярдап атат. Алып чыгып атат. Канча адамдын тагдырын алып чыгып атат, белгис жактарын айтып атат. Токтогулдан баштап мынакей Корголго чейин, Корголдон кийинкилерди деп мен дагы кубаттап калдым да. Чоң мамлекеттик сыйлыкка арзыды, ошол сыйлыктары дагы эжеге дайыма куттуу болсун. Кыргыз айтып коет го, жанын үрөп деп коет го, ошол жанын үрөп деген сөздүн аркасында көп нерсе жатат да. Ошол бүтүндөй толку оюн, жанын, көңүлүн ушул теленин ичинде ошол улуу өнөрпоздорго арнап жүргөн ушул эжекебиздин бири десем да жаңылам, ошол биринин алдыңкы сабында турган биздин замандаш эжекелерибиз. Ошондуктан мен бул эжени чын дилимден урмат кылып сыйлайм. Анткени өзүм дагы айтышта төрөгө болуп жүргөн кезде, акын болуп катышып жүргөн кезде дайыма тыгыз иштешип калуубузга туура келет. Мына ушул Маданият каналынын чоң демилгеси менен Төкмөгесе Төрбөшөттү дагы баштап, ошол жерди улантып, ошонун ичине күйүп жүрдү. Ошондуктан ошол иштеринин баардыгы эжеге үзүрү кайтсын деп тилек кылам. Мен сизге күндөй ашыкмын, мен сизге гана ашыкмын. Деңиздей бирде ташыкмын, кебирде бирдей жашыкмын. Жаш төгөт ката из үчүн, ыролой бербе кыз үчүн. Уят бар жанып турсам да, жасаган барын сиз үчүн. Уят бар жанып турсам да, жасаган барын сиз бактылуу жаңгарыңыз, мактанып көпкө айтпаңыз. Көрсөткөн сизге кылыгым, көмүскө ичке сактаңыз. Көрсөткөн сизге кылыгым, көмүскө ичке сактаңыз.
ишке сакталып 2013 жылы Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна изилдөөчү катары кирип, Коргоол Досу уулунун чыгармачылыгында салттуулуктун улантылышы жана өздүк чеберчилик маселелерин изилдөөгө бел байлайт. Мындан улам Россиянын, Кыргызстандын илимий басылмаларында обращение акынской поэзии к фольклорным традициям, Коргоолдун чыгармачылыгындагы кошок, угузуу ырларынын өзгөчөлүктөрү, Коргоолдун айтыштарынын өзгөчөлүктөрү, Коргоолдун күйүүчүлүгү жана башка өнөрлөрү жана башка бир катар макалаларын жарыялап, Коргоол акындын чыгармачылыгына адабий талдоолорду жүргүзөт. Ученая степень кандидата филологических наук присуждена Жаманбаевой Канымжан Кенешевне. Талбаган эмгек 2016 жылы филология илимдеринин кандидаты илимий даражасын алууга чейин жетип, 2019 жылы монографиялык изилдөөсү жарыкка чыгат. Илимий иш жазайын кандай болот деп кеңешип калды. Анан албетте андай адамдарды биз колдойбуз, барктайбыз. Анан тема издеп калдык. Ошо мезгил болчу, ошо Токтогулдун эмес мааракесине 150 жылыгына карата учурда жолугуп калдык. Анан Коргоолду алсам кандай болот агай деп өзү сунуш кылды. Анан мен айттым, эми алдынан кандай болот экен байкайлычы. Материал жетеби, жетпейби, баардыгын карап көрчү деп. Анын үстүнө ошол мезгилде Коргоол жөнүндө бир чоң китепти да өзү түзүүчү болуп чыгарган эле да. Анан эскерүүлөрдү карап көрдүк, анан айттык, мейли, анда жаз. Анткени Коргоол жөнүндө көп бизде адабиятта изилденбеген эмес да тема. Анан мен дагы бир аз кооптонуп турдум ушу кандай болор экен деп, бирок Канымжан ошол Коргоолдун замандаштарын, анын устатын, анын кийинки улантуучуларын жакшылап изилдеп чыкты. Анан Коргоолдун ырлары деле өзү аз. Бирок ошону ар бирин жакшы анализдеди. Адабияттык планда ошо тематикаларына байланыштуу табият, өмүр, өлүм, жашоо, турмуш, сүйүү дегендей эмелердин бардыгын анан жакшы жактады. Анан өзү дагы тың, анан китеби дагы жарык көрдү. Мына азыр мектептерде, жогорку окуу жайларда окулуп атат. Аны пайдаланып атышат курстук иштерде, дипломдук иштердечи. Анан эми мен да өзүм дагы сыймыктанып калдым. Мына ушуну түшүнгөн калкы бүгүнкү күндө Токтогул районунун Саргата айылындагы Маданият үйүнө Канымжан Жаманбаеванын ысымын ыйгарып олтурат. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт элибизде. Канымжан да белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын, санжырачы Абиба Ажыбаеванын, Ооз комузчу Сүйдүм Төлөкованын, 105 жаштагы Мөөркан апанын батасын алып, жашоодо мыкты аялзаттын катарын толуктап келет. Үйүндө жароокер жар, 2 уул, 1 кыздын мээримдүү энеси. Неберелүү болуп калып, ушундай ыр аткарышым керек деген бир ойду өзүмө кабыл алып койгом да. Анан ктрде биз монтажда иштеп отурганда Адылбек Кыяз дуэт аткарыптыр да келинчеги мененчи. Небереме деген ырды. Анан качан бир көп жыл болуптур аткарганда. Анан ал капысынан эле бир экрандан көрүп калдым өзүм монтаж учурунда. Анан агайга
зарыл эле ошол мезгилде эле чалдым да, мага сиздин небереме деген ырыңыз жаап калды. Мен ушул ырды аткарышым керек десем, ой, ырдап чык, аябай жакшы болот деп эле агай дароо эле неме текстти жөнөтүп койду, текстти бериңиз десем. Ошол боюнча эле бул ырды өзүм мындай жүрөгүмдө бактым да, мындай ырдашым керек деп. Анан агайдан да уруксат алып алдым. Анан бул уруксат алып алгандан кийин да алып чыгыш керек да. Анан кийин эле неберелериме өзүм барып калдым. Бул ырды жаздырып элекмин, эч нерсе боло элек. Анан неберелериме барып калып эле аларды карап, анан баягы ырды ойнотуп жүрүп эле ырдайм да. Аларды кайсы жерге барсам эле ырдайм. Алар менен да тартылып, запись кылып, өзүмчө эле бир мындай ой толгондо клип болуп атат да. Небере деген аябай ширин болот экен, башкача экен, мындай Кудайга миңнете мындай чексиз ыраазычылыктарды ошондо билдирип өзүнчө. Ийгиликтин даамын сезгенде мага ушунчалык мындай дагы жакшы эле сезимдер болду. Анткени мындай уйку келбейт да. Кайра эле иштеш керек болуп, баягы түнү менен деле болсо күндүз кечке иштейм, түндөсү чыгармачылык менен отурганга туура келип калат. Бул эмгекти талап кылып калат экен. Учурда Канымжан Жаманбаева коомдук телерадио берүү корпорациясында редактор болуп эмгектенет. Чыгармачылыктын толуп ташып турган кураганда ал дагы далай мукамырларды элдин жүрөгүнө жеткирери чындык. Бүркөк асман жак дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Өтер кимди курчап алып
Alışıp canı büçük çıraqlar Ailesimde bir kolturçu vaktar Çürüktürdün kavuşkanındı şaçu Alыс kaldı almacın tuturaklar Şemçerim o tügün bugün gülürün Min aykalak muzikalı Tappay takır mahabbettin aylasın Sağındım men jolukçu gün ay başım Murunkuday ütüp жүрем ağırda Bulbul kuştun